Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү баян өлүм периштесинин таң калганы жөнүндө. Сулайман алейхисалам заманасында Сулайман алейхисалам хан сарайына бир адам чуркап келет. Дарбазасы такылдатат, кирүүгө уруксат сурайт жилдеттериненчи. Жалынып жалбарып отуп кирет. Мен жумушум өлүм менен өмүрдүн ортосунда турат депчи. Сулайман алейхисаламга уруксат сурап кирип, анан Сулайман алейхисаламдын алдына келет. Сулайман алейхисалам сурайт: Эмне болду депчи. Анан тиги айтат: О, өкүмдарым, о падышам, бүгүн мага эртең менен өлүм периштеси келди депчи. Мен аны ушундай бир таң кала карады. Мен кирерге теш таппай калдым. Кетерге жер таппай калдым. Мен сизге келдим депчи. Мага эмне келдиң дейт Сулайман алейхисалам. О падышам, сиздин жан жаныбарлар менен сүйлөшөсүз, табият сиздин сөзүңүздөн чыга албайт, баардыгын башкарасыз. Мага ушул мээримге ырайым кылып, о падышам, ушу шамалга айтыңызчы, мен шамалды Индустанга жеткизип койсун деп, мындайча приказ бериңизчи депчи. Анан Сулайман алейхисалам байкуш боору уруп тиги адамга анан шамалга баягындай приказ берип Индустанга жеткизип койду. Анан тиги адамды Индустанга жеткизип койду шамалчы. Анан бир нече убакыттан кийин анан Сулайман алейхисалам өзүнүн жамаатына чыгып караса эле өлүм периштеси турат. Анан: О өлүм периштеси, сен бияктасыңбы? Мага бир адам келди. Ушу сен аны бир ушундай бир ачуулана караган экенсиң. Ал ушу коркконунан мага келди десе, анан тиги өлүм периштеси: мен аны ачууланып караган эмесмин, мен аны таң калып карагам депчи. Эмнеге десе, бүгүн мага Аллах субханала ва таала өкүм берди эле, ушул инсандын жанын аласың деп. Бирок Индустандан жанын аласың деген эле да. Келсем ал биякта экен. Анан мен аны таң калып карагам да, мен Аллахтын өкүмүн туура эмес түшүнүп алдымбы деп таң калып карагам. Ошону баягы ачууланып карады, бир башкача карады деп түшүнүп алса керек. Анан көрсө бир нече убакыттан кийин анын 100 канаты болсо дагы, ушундай миң балекет болсо дагы Индустанга жетпейт эле. Бир нече убакыттан кийин Индустанга барып анын жанын алып келип отурган учурум деген экен да. Анан ошо баягы таң калдым депчи. Туугандар, унутпайлы, өлүм периштеси ар дайым жаныбызда жүрөт да. Аллах субхана таала бир күнү өкүм берет, заматта жаныбызда алат да, секундта. Аллах субхана таала Куранда 114 сура бар, билесиздер. Ошонун 21-сүрөсү Аль-Анбия сүрөсү да, ошонун 35-аятында Аллах субхана таала айтып атат: ар бир жан өлүм даамын татат депчи. Биз баардыгыңыздарды жакшылык дагы менен, жамандык менен да сынайбыз дейт да. Жана баардыгыңыздар бизге кайтып келесиздер дейт. Ошон үчүн ар дайым баарыбыз даяр бололу бир туугандар. Жакшы амалдарды кылып калалы иншалла, намаздарыбызды тургузалы, жакшы иштерди кылып калалы. Өлүм периштеси келген уже кеч болуп калат да. Ошон үчүн бир туугандар, Кудай буйрса баардыгыбыз аракет кылалы, ушул динибизди чырайлуу таанып, ушу динибиз менен, ислам динибиз менен чырайлуу жашаганга аракет кылалы иншалла. Жана урматтуу туугандар, Кудайым буйрса 25 августта Instagram баракчабызда биз Instagram баракчабыздан дагы бияктан дагы балким бир эмелерден бир жарыя кылабыз, конкурс уюштурабыз. Ошол конкурста прямой эфирден суроо жооптору болот. Ушул ислам дин тууралуу, Куран тууралуу, мындай өтө оор эмес жеңил суроолор болот да. Ошондо жакшынакай приздер ойнотулат. Брендовый магазиндерден кийимдер, жакшынакай китептер ойнотулат. Ошон үчүн биздин Нурлан Абазбеков Instagram баракчабызга да катталып, ошол жактан да ушу маалыматтарды алып туруңуздар. Иншалла биз менен болуңуздар. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Жана ушундай лайк басып, комментарий жазып, башкаларга жанагындай репост кылып, поделиться кылганды унутпаңыздар. Өкүнүчтүүсү айтып келем, дагы да айтып берем. Ыр болсун, о сен үчүн күйөөм, өлөм деп койсо эле, ал ырчылардыкы миллион, 20 миллиондо просмотр болуп кетет. Бир жалжаңбай блогер чыгып, мынтип бир балким туура эмес иш дагы кылып койсо деле, аныкы деле миллион просмотр, комментарийлер укмуш, мактап демелечи. Анан менин максатым мындай кандай айтсам, бул подписчик, булардын баары мен башында ойлойчумун, эмнеге эле ушинтип айтып беришет депчи. Көрсө сиздер канчалык мындайча активный болсоңуздар, бул видео ошончолук тарайт экен да. Анан биздин максат ошо насаат да, биздин максат даават, биздин максат ошо кыргыз элибиз өнүксө, өссө, руханий жактан, акыл жактан, жакшы турмуштан дагы баардык жактан. Кудай буйрса биз мындай бул сиздердин суранычыңыздар менен баяндарды айтып, да көп тема Лейла жана Мажнун жөнүндө айтып бериңиздерчи деп атат. Баарыңыздарды мындай бар болбосо да мындай окуп аракет кылып атабыз.
Кудай буюрса алдыңкы күндөрдө айтып беребиз. Бирок бул эле эмес да, биз Кудай буюрса бизнес тууралуу да рубрикалар чыгарабыз, пранктар да чыгабыз, соц пранктар да, бирок жөн эле барып бирөөнүн үстүнөн баягындай мыскылдап, орусча айтканда издеваться этпейбиз. Соц пранктар болот, жакшы лайфхак видеолор болот, жакшы соц роликтер болот Кудай буюрса. Ошон үчүн бул башкаларга таратып, ушул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган бир амалдын үстүндө бир себепчи болуп калыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.